Мынакей бүгүн буюрса Татнайым жаша аттуу кайрымдуулук марафондо Базар Коргон районунда чогулган элдин аманаты мына ушу Татнайымга кызмат кылган жакындары, жердештери, бир туугандары менен биргеликте сиздердин аманатыңыздар, сиздердин астыңыздарда эсептелип, анан Татнайымдын атасына Кудай буйрса өткөрүлүп берет. Баласы. Жана резина барбы? Жаныңызда жок, машинада жазган. Жок экен. Мына алчы коюп Неме, бизге кырып алып. Бар бекен? Бар бу. En sonucu 5.800. Ручка. Мынакей салам алейкум, дагы бир жолу касиеттүү кылымга арткан кыргыз элим, момун мусулман бир туугандар. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонд өлкөбүздө чыныгы муктаждар менен кайрымдуу инсандардын ортосунда бир татыктуу көпүрө болуп берсе экен деп ушул фонд түптөлгөн. Буюрса бул фонддун демилгеси менен канчалаган инсандар ден соолугун чыңап, канчалаган мекендештер үйлүү жайлуу болуп келатат. Буюрса азыркы күндөрдө Татнайым аттуу 2 жашар кызга демилге көтөрүп, ушул кызды дагы чет жерге, Индия жерине апарып операция кылдырсак деп демилге көтөрүп чыкканбыз. Мына сиздер колдоп, сиздер кубаттап, ар бириңиздердин жардамыңыздар менен, дуаңыздар менен иш Кудайга шүгүр алдыга жылып барат. Мына 3 декабрь күнү Ош шаарында марафон баштаганбыз. Кече 5 декабрь Жалал Абад шаарында
Бүгін Базаркоргон районында марафон болып отырады. Бұл марафонға толық қызмат қылған біз жон ғана ортодо себепчибиз, көпүрөбүз. Қызматты қылған ушу кыргыз элим, жана мынакей Татынайымдын агалары, бир туугандары, жердештери тынымсыз ушу оштон башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин марафонду өткөрүп келатабыз, Кудай буйрса. Мына бүгүн Базаркоргон районунда элден чогулган аманат, сиздердин Базаркоргон районунун кайрымдуу Берешен элинин берген ихсаны, аманаты, мына Кудай буйрса бүгүн 112.280 сом жана 5.000 сум монеткалар менен чогулду. Буйрса мынакей ушул аманаттарды сиздердин алдыңыздарда атасы Жолдош агага өткөрүп берип койсок, Мынакей биздин фонд элдин аманатын сиздердин атыңыздардан жана сиздердин бирке берген аманатыңыздар ушул Татынайымдын өмүрүн сактап калса экен, ушул кыздын өмүрүн узартып калса экен деп биз аракеттебиз. Иншалла ошондуктан ар бирибиз кайдыгер карабастан агабызга салым кошуп, ушул сооптук акцияга илешип калайлы, Татынайымдын өмүрүн сактап калайлы. Мынакей буйрса атасы Жолдош ага өткөрүп берип турат. Бул видео отчеттук негизде эч ким күмөн санабаш керек. Менин ихсаным дарегине жетти экен деп. Биз жон гана себепчибиз, көпүрөбүз. Сиздерден келген аманатты моминтип сиздердин астыңыздарда дарегине жеткирилет иншалла. Буйрса кызыңыз жакшы болот. Сиздердин үй бүлөңүздөргө бул бир чоң сыноо деп билебиз. Буйрса бул сыноо да артта калат. Бул кыз дагы жакшы болгон күндөр келет. Буйрса баары жакшы болот иншалла. Анан мынакей ушу 5 күндөн бери кызматты кылган, сууктубей, күндө-күндөбөй, түндө-түндөбөй кызматты кылган мынакей агаларыбызга, бир туугандарыбызга, жалпы жамаатка ыраазычылык. Аллах ыраазы болсун, баарыңыздарга рахмат. Буйрса ушул кыз операциядан чыкканга чейин биргеликте, элибиз менен биргеликте кызматты кылайлы иншалла, Кудай буйрса. Баарыңыздарга рахмат. Аллах ыраазы болсун. Сиздерге да рахмат. Аллах таалам ыраазы болгон болсун. Рахмат баарыңыздарга мекендештер. Анан бир нерсе эстен чыгып калыптыр. Чынында ошо 5 күндөн бери кызматты кылып аткан биз эле эмес, маданият тармагындагы агалар, эжелер, бир туугандар жана ошо аппарат, музыкальный аппараттарды коюп берген бир туугандарыбыз мына Ош жеринде дагы, кече Жалал Абад жеринде дагы, бүгүн Базаркоргон жеринде дагы аппараттарын бекер алып келип коюп берип, жана ырчыларыбыз келип бекер ырдап берип, колунан келген, бизден колубуздан келген ушу жардам болсун деп сууктубей, күндө-күндөбөй келип кызматын кылып атышат. Баарыңыздарга рахмат. Рахмат ошо Илич агабызга, Илич агабыз ушу Базаркоргон районундагы аппаратты жана ушу музыкальный топту сүйлөшүп берген ошол агабызга Аллах ыраазы болсун. Кече күнү Жалал Абад шаарында аппаратураны жана ушу бизге жардам болсун деп кызматын кылып берген Тынар Курбаналиевге рахмат, Алла ыраазы болсун. Жана Ош шаарында аппараттарын жардамын берип, жана филармониянын астында эч кандай проблемасы жок келип менден жардам болсун, бирөө бир нерсе десе бизге келгиле деп жардамын берген Гүлшайыр Садбакасова эжекебизге, жана ошол маданият тармагындагы ошол жерде Адилет мырза, Улук мырза, Марат мырза дегеле жалпы жамаатка Аллах таалам ыраазы болсун. Рахмат баарыңыздарга. Кетти? Мынакей салам алейкум дагы бир жолу касиеттүү кыргыз элим, момун мусулман бир туугандар. Мына Татынайым тагдырдын оор сыноосуна кабылып болгону 2 жаш 2 айлык. Ушул кызга кайрымдуулук марафон өткөрөлү деп 3 декабрда Ош шаарында баштаганбыз. Кече 5 декабрь күнү Жалал Абад шаарында болду. Бүгүн 7 декабрь күнү Базаркоргон районунда кайрымдуулук марафон концерт болуп өттү. Аябай жакшы, элибизден ыраазы болсун. Аллах таалам элден айлансак болот экен. Эң өзгөчөлүнүп
Бүгін Базаркоргон районунда бир жап-жаш наристе бүгүнкү күнү ушул татын айымдын өмүрүнө өмүр улап калайын, салым кошуп калайын деп ушул жүрөгүнөн ооз менен айта албаса дагы жүрөгүндө ниети бар экен жап-жаш наристе. Биз атын сурагачактагы болбой момундай копилканы кармоо алып базардан мынакей ичине толтуруп акча жыйнап элден өзү чогулткан аманаттарын келип мына ушу татын айымга берип кетти. Буюрса ушул балдардын ар бир инсандардын ыйыксаны Аллах таалам кабылган болсун, ушу татын айым жакшы болуп кеткен болсун. Караңыздарчы, ушул баланын бүгүнкү кылган эмгеги бизди аябай ойгондурду, бизди аябай ойлондурду. Биз ушул кичинекей наристелерден үлгү алсак экен деп ойлондук. Жалпы кыргыз эли, момун мусулман бир туугандар, келиңиздер, ушул жап-жаш наристелерчелик дагы биз жок экенбиз. Караңыздарчы, ушул кыздын тагдырын телевизордон көрүп калганбы, же интернеттен көрүп калганбы? Ал интернет эле чукулай турган бала эмескен, жаш эле наристе. Ошентсе дагы келип салымын кошуп берип кетти. Мына татын айым карма, кел. Рахмат. Рахмат да агаларыңа. Рахмат да. Буюрса мынакей баарыңыздарга рахмат. Аллах разы болсун. Ар бир инсан ушундай кайрымдуулук иштерди жасаган болсун. Рахмат баарыңыздарга.